Бисмиллахиррахманиррахим. Жараткан Алла Таала, мээримдүү жараткан Алла Таала, ырайымдуу жараткан Алла Тааланын аты менен баарыңыздарга салам. Мен Мамытова Айнура Тешебаевна, Кадамжай районунун Тамаша айылынан болом. 2024 жылдын 7 апрелинде балам ооруп, Кадамжайдын больницасына баламды алып келгем. Балам Рустамбеков Саминур 2014 жылы туулган, 27 августта. 6 апрель күнү түнү каттык дем кыстыгып, дем ала албай, анан температура кичине көтөрүлүп, Кадамжайдын больницасына алып келгенбиз. Алып келип, ошол түнү баламды алып келгенде врачтар көрүп балаңыздын өпкөсүнө суу толуптур деп, анан кичине баягы жасалма дем алуу берип, баламды ошол жерде алып калышты. Анан алып калгандан кийин, эртеси таң аткандан кийин балам кичине өзүнө келип, сероны температурасы түшкөн эмес болчу. Анан баламды рентгенге тарттырабыз деп, ошол суунун канча экенин аныкташ үчүн рентгенге салды. Анан рентгенге салгандан кийин баягы рентгендеги врачтар ошол баланын өпкөсүндө сууду аныктап, 3 литр суу бар экен деп аныкташты. Аныктагандан кийин анан баланы тез Оштогу, ошол балдарды кыла турган жерге, дарылай турган жерге жөнөтүштү. Оштун азыр эстей албай атам. Ошол онкология эмес, бирок онкологиянын жанында ошо балдарды өпкөсүнө карай турган больница бар экен. Ошого жөнөтүштү. Андан кийин ошол жака барып, күйөөм экөөбүз алып барып баланы скорый жалдап берди. Скорый менен алып барып, Ошто барсак, Ошко место жок деп эмеге жаткырышты. Принимать этип алып, залда жаттык бир күн, коридордо жатып, анан эртеси күнү анан палатага жылдырышты. Анан тез эмелерди тапшыргыла деп, бизди тезинен ошо томографияга салдык. Анан рактын эмеси жок бекен деп, ошо онкологический оорулар жок бекен деп, ошо канды тапшырдык, эмеге тапшырдык. Ошону менен бир жумада анализдер толук чыгып бүттү. Анализдер толук чыгып бүтүп, рактын клеткалары жок деп Оштон аныктады. Анан өпкөсүндө суу бар экен, ошо сууду алып бүткөндөн кийин жакшы болот деп ошентишип, анан 16 күн ошо Оштун больницасында жаттык. Бирок эч кандай эме болгон жок. Эмелерди, уколдорду жасашты. Анан ошол утуруу эмедеги онкологический оору болбосун деп, ошо текшеришип бүткөндөн кийин өпкөдөгү сууду ала башташты. Бирок суу токтобогонго булар подозрение кылып, ошо онкологический окшойт деп, ошентип кылышты да. Себеби суу токтобой койду да, утуруу алаттар, утуруудагы ошончо суу дагы топтолуп калат да эмеге, өпкөгө. Анан бирок баланын состояниясы жакшы. Суу ала бергенден кийин уже 10 күндөн ашык жатканыбыздан кийин уже бунун дагы состояниясы начарлай баштады да. Анан муну дарылап аткан ошол врач айтты да, эже бияктан болбой калды, сиздерди Бишкекке направление берип жөнөтөбүз деп ошентти. Анан мен айттым, эмнеге жөнөтөсүңөр, ушул жерден айлыктырса болбойбу десем, жок, биздин колубуздан келбей калды деп ошентти. Атасыга чалып мен айттым, ушундай деп атат, эмне кылайын десем, баланы тез алып жөнө, суу токтобой калган болсо бир эмеси бар деп. Анан мен айттым, анан направлениени жазып бергиле, ондо мен тез барышым керек деп ошенттим. Анан ошол жакта жөнөгөндө мен балам оорубастан мурун Кубаныч Байкени ютубтан көрүп калганмын да. Ютубтан көрүп калып, апам
Паркинсон менен ооруйт өзү, калтырап титиреп. Анан апамды алып барам деп ошол мезгилде ошентип койгом да. Анан мен айттым, мүмкүн Кубаныч байке жардам берет деп. Анан ошол самолеттен түшкөндөн кийин бияка алып келгем да. Алып келсем, биякта свет өчүк бар жоочук. Анан ошентип баланы да кайтып алып кеттим. Бирок эмеси токтобой койгондо баягы дем алуусу удуру начарлап, удуру кыйналып бала. Эртеси күнү ошол баягы жазып берген эмеге алып бардым. Больницага. Көрсө онкологический экен да. Ошто баягы балага мен билбесем, мага айтпай туруп ошо эместе диагноз койгон, онкологический деп диагноз коюптур да булар. Өпкөн суу токтобой калгандан кийин булар ошентип диагноз коюшкан. Эртеси күнү баланы алып бардык. Баланы алып баргандан кийин эле барсак, ошол как раз мына ошо 1-май күнү, 31 күнү кеч барганбыз. 1-май күнү уже майрамдарга туш келип калганбыз да. Анан ошо Султан Амангелдиевич деп ошо онкологиянын башчысы экен. Анан ошого баягы ошого берген экен, направление берген экен. Анан барсак, мен телефондон звонок кылып, Султан Амангелдиевич, биз келдик, ошол кабыл аласыздарбы десем, бара бер, ошол жакта Элмир деген, Элмир Иманбекович деген врач сени тосуп алат. Ошол врачыңар ошол болот, силерди карай турган деп ошентти. Анан макул деп анан алып бардык. Алып баргандан кийин как раз ошол 1-2 майлар ошо майрам күндөргө туш келип калыппыз да. Анан бизди кабыл алып, анан места кылып, бизди месталарга жайлаштырып, анан ошол жактагы Элмир эмеде турат экен да, баягы дежурствода ошол күнү. Анан ошол текшерип, эки жактарын карап көрүп, анан биз дагы колубуздан келишинче жардамды беребиз. Анан Султан Амангелдиевич өзү келип көрөт, анан сизге кылат деди. Ошол күндөн биз жардам бергендер эле ушул жасалма дем берүү, ошол башка эч кандай жардам берүү болбоду. Ошо 10 күнгө чейин бала түнү менен кыйналып, дем жетишпей, кыйналып түнү менен коляскада алып жүрдүм да. Түнү менен мен да уктабадым, бала да уктабады. Суу да токтобой калды. Суу кайта топтолуп, баланын мына жүрөк жагыга келип топтолуп, ушу жүрөктөн тээп чыгыптыр да. Чечип карасам, ошол жүрөк жак совсем көкмөк болуп көгөрүп кеткен. Анан Элмирге айттым, не себептен бияк көгөрүп кетип атат десем, пока аныктай элекпиз, силер дагы кайтып тапшырышыңыздар керек деп ошентти. Анализ тапшырышыңыздар керек деп ошентти. Аракет кылгыла, бала уже состояниясы начарлап кетип атат. Уже мен сезип атам да баланы. Анан десем, врачтар 10-нан кийин келет, анан ошого чейин күтүп туруңуздар деп ошентти. Мен айттым, Элмир, тезирээк жардам бергиле, бала болбой калып атат, көрүп атасыңар деп ошентип анан баланын учтуру дем алдыруу эмелерин берет, болойт. Бирок кайтып эмесине суу толуп калат, барып шприц менен сордуруп алат, дагы утуру сордуруп алаттар, толуп калат, дагы сордуруп алаттар, дагы толуп калат. Ыйладым акыры. Мен айттым, мынча суу каяктан толуп атат балага? Не себептен толуп атат? Тезирээк аракет кылып, анализди тактап кылгылачы десем, врачтар келсин деп анан келишти, бардыгы кылышты. Текшерип, анан менин ошо городской больницада иштеген Ботобеков деген Ботобеков Саатбек деп атам менен бир тууган акамдын баласы ошол жакта иштейт эле, ошолорго звонок кылып ошолорго чалдым. Анан бир тууганыбыздын баласы анестезиолог болуп иштейт эле. Ошого чалдым, тезирээк келгиле, биякта бирдеке кылайык.
мен башым эч нерсеге жетпей калды, эмне кылыш керек деп анан олар келип барды, жолугушуп, Султан Амангелдиевич келди. Ошону менен сүйлөшүшүп, анан баланын состояниясы совсем оор болуп атат. Баланын өпкөсүнү биопсия кылып, биопсия деген эме как раз ошол эмеден алат экен да, баягы безден. Уже без бар деп булар далилдеди да. Өкпө менен жүрөктүн ортосунда без пайда болгон. Ошо онкологический без экен деп ошентип аныктап, ошонун биопсия алабыз деп ошентти. Анан ояка чуркашты, бияка чуркашты, бирок биопсия ала турган аппарат табылбады ошол кезде. Анан ошентип жүрүп, баягы кийин Султан Амангелдиевич мени чакырды. Анан барып, анан бир тууганым бар эле, ошо Алмаз деп атамдын туугандарынан. Анан мен айттым, келгиле, кирип көрөйүк, эмне деп атат врачтар деп. Анан кирип, ошол мезгилде 10 күнүнүн ичинде буга успокаивающий совсем көп сайылды да. Анан баягы наркологический наркотик сыяктуу бир эме бар экен, успокаивать эте турган эме. Ошол дагы баса албай калды да, ооруну. Совсем бакырганда менин эсим кетип калат эле. Бул бакырганда совсем кыйналып кетет эле. Анан бакырат эле ошо эмени башка көтөрүп алып, апа мен чыдабай кетип атам деп. Анан ошентип кайтып эле дежурныйларга жүгүрөт элем мен. Жардам бергиле, бул болбой кетип атат деп бакырсам. Анан колунан келген жардамдарды ошол наркотик как наркотик экен да, ошону сайып коет. Ошол дагы таасир кылбай калды. Анан жалынып барып, эртеси күнү Султан Амангелдиевич келди. Жалынып ыйладым. Жардам бериң дедим. Ушундай болуп атат, эмне кылайын десем, биз врачтар менен баарыбыз топтолуп консилиум кылабыз деп ошентти. Айнура түшүн бизди консилиум кылып туруп, анан биз балаңа бир диагноз коюп туруп, врачтар баардыгыбыз биригип же баягы операция жасаш керек деди, же биз пока ачып көрмөйүнчө биз балаңдын ичиде өпкөсүдө эмнеси бар экенин биле албай атабыз деп ошентишти. Диагноз кое алышпады да. Анан ошентип баягы консилиум кылды. Врачтар менен чогулуп барды, консилиум кылгандан кийин консилиумдан чыгышты бардыгы. Анан мени чакырып айтты. Балаңдын деди, операция совсем эмеси жетпейт деди, күчү жетпейт, кубаты дагы жетпейт. Операция кылабыз, бирок столдун үстүндө калып кетет, балаң өлүп калат деди. Анан ошентип ыйлап сыктап, анан эмне кылыш керек десем, только химия берип көрөбүз деп ошентти. Анан Элмир айтты да, эже химияга бир эме кылып көрөйүк, макулсузбу деп ошентти. Анан мен айттым, химия эмне кылат десем, химия ушундай бирдекиде өзүмдүн башымдан өткөн эмес, билбейм да химия эмне экенин. Анан ондой балдарым Кудайга бейсеп шүгүр, балам бир дагы ооруп больницага алып жатпаппын да. 6 балам бар. 6 баламды тең больницага алып жаткан эмес элем. Кудайдын буйругу экен ушинтип, мына балам ооруп, ошентип ошол оорууду көрүп атам да. Анан бардым, ошол анан химия алганга жазып бериң деди, макулдугуңузду бериң деп ошентти. Анан майыл деп макулдугун жазып берип, анан химия баштадык. Ошол биринчи күнү химия баштаганда 1 саат химия берди. 1 саат химия бергенден кийин бала өзүгө келип калды. Баягы бала өзүгө келип, кичине аппетиттери ачылып, эч нерсе жебей калган да. Бала өзүнүн аппетиттери ачылып, баягы кичине күлкү пайда болуп, анан уйку пайда болуп балада. Болсо түнү менен уктатпай, ошо 10 күн бою, 12 күн бою ошо коляскада жүргөмүн да мен. Таң аткыча. Анан ошол мезгилде Султан Амангелдиевич Казакстанга эмеге кетет. Баягы окуганга. Баягы бир эмелер болот экен, ошол жака кетти. Элмирге сен кара деп, муну Элмирге тапшырып, ошол бойдон кетти. Анан
химияны бергенден кийин баягы эме Саминурдун совсем эмеси өзгөрүлдү да. Өзгөрүлүп баягы суудагы кадимгидей кургап, мыяктагы түрткөн шишик уже азая баштады да, көкүрөктөгү шишик азайып, кадимгидей көгөргөн эмелери, көгөргөндөн тамырлары мына көкүрөктөн чыгып кеткен да. Анан ошол суу азайып, сексекин эме болуп азая баштап, уже баягы 2-3 химияны алгандан кийин совсем мына көкүрөк эмеге түштү, өзүнүн калыбыга түштү. Анан эмеге түшүп келиңиздер деди. Баягы УЗИ, анан рентгенге түшүңүздөр деп ошентип, анан рентген УЗИге жөнөттү. Рентген УЗИге жөнөткөндөн кийин уже эместе какой-то грамм суу калыптыр. Анан сүйүндүм мен дагы, эми ушинтип эме болуп калат экен деп сүйүнүп, анан сакаят экен, эми химиясын ала беребиз деп, анан бирок химияны алып атам мен, бирок ошол жүрөгүм ишенбей атат да. Жүрөгүм ишенбей эми бияктан толук сакайып кете албайт. Себеби балдарды көрүп аттым да, балдарды көрүп, баягы химия кайтып, балдарды эмесине кургатып, кайтып химия менен жашап кала тургандай эме болуп калды да. Ошондой балдарды көрдүм. Анан баягы ошол жакта жаткан энелер менен байланышып, химия алса кандай болот деп ошентип байланышып сурап билип эме кылсам, бирок химия менен жашаган адамдар аз экен да. Анан күйөөм барып эмеден баягы Бишкектеги эң чоңдордун онкологиясыдан барып сүйлөшүп, эме Шербет Колдошева деген ошол онкологическийде иштеген эң чоң эме менен сүйлөшүп, анан барып ушундай балдар канча жыл жашайт, канча жылга гарантия бересиздер деп сүйлөшүп эме кылганда, баягы Шербет Колдошева айтыптыр да, биз эме 5 жылга гарантия бере алабыз деп ошентиптир. Эми ачыгын айтың деп ошентиптир да. Эми бала канча жашайт, канча жылдык өмүрү бар деп ошентсе, 5 жылга гарантия бере алабыз деп ошенткен экен. Анан күйөөм экөөбүз сүйлөшүп, акылдашып, анан мен бирок жүрөгүм ошол жака тартып турду да, Кубаныч байкеге. Ошо Кубаныч байкеге алып барам. Ошо онкологияда жаткан мезгилде дагы эч кимге билдирбей бияка алып келгем. Алып келип, бирок кире алган эмеспиз. Кире албай эме биякта эме баягы Нурсултан Ордуда эме иштейт эле. Чынара деген эже иштейт эле. Ошол Чынара эжеге документтерди берип, кагаздарын, бүт анализдерин берип, анан берип кеткен болчумун. Анан Айнура эмени күт, биякта деген очередь көрүп атасың, очередь ушунчалык чоң, бул очередьтен эме тийиши кыйын, ушунча жылга чейин уже запись жок деп ошентип мага түшүндүрдү эже. Анан мен айттым, макул эже, мен үмүтүмдү үзбөйм дедим. Деп анан ошентип кеттим. Ошентип кетип, анан бул химиясын уланта берди. Акырда бирок баланын совсем чачтары түштү, баланын кирпик каш деген эмелери түштү. Кайтып анализ тапшырган сайын баланын эмеси баягы раковый клеткалары уже өсүп, баягы эме боло берди да, чоңое берди. Анан ошентип эме 6-чы химия уже келгенде бала баса албай кайтып коляскага отуруп калды да. Коляскага отуруп, уже баскан сайын кубаты жок болуп калды. Кубаты жок болуп, аппетиттери совсем жок болуп кетти да. Эч нерсе жебей арыктагандан арыктап, веси совсем ошо мезгилде таразага түшүрсөк 12 килограмм болуп калыптыр да бала. 12 килограмм. Анан кайтып эмеге кирдим. Султан Амангелдиевичке кирсем, бала кайтып 12 килограмм болуп калыптыр го десем, карындашым, түшүн эми балаң ошончолук арыктагандан кийин түшүнүп атасың да, рактын эмеси өсүп кетип атат деп ошентти мага.
анан кайтып Кудайдан жалынып, ошол мезгилде намазымды үзбөй Кудайга жалынып, ыйлап, ошол жакта жалдагы мечит бар экен. Ошол жалдагы мечитке барып Кудайдан суранып, ыйлап, жардам бер деп Кудайдан ушунчалык ыйлап сурап жүрдүм. Анан бир күн отурсам, Чынар эже звонок кылып калып, ошол Айнура 5 августка жаздым сени, ошол мезгилге чейин эми чыдап күт деп ошентти да мен. Рахмат эже деп сүйүнүп, ушунчалык Кудайдан үмүтүмдү үзбөй, эми Кудай буюрса ошол жака барса бул балам сакайып кетет деп ошентип жүрдүм. Ошентип 6-химияны алган мезгилде эме балам ошентип жыгылып, кайтып жыгылды да кадимкидей басып кетип атып эле жыгылып, ошо өзү самостоятельно өзүнүн эсине кармап баса албай калды. Жыгылды, аппетиттери совсем болбой, бирок эме анан үмүтүмдү бул жерден үзбөй, эме ошол Чынар эже 5 август деп айткан ошол күндү мен ушунчалык эме менен күттүм да. Ошол жерден барсам, Кудай буюрса ошол жактан сакаят деп үмүт менен күттүм. Балама дагы ушунчалык айтам. Ошол жерден сен дагы эме тарт дейм, зикирлерди кайтар дейм, Кудайдан суран, ошол жактан Кубаныч байкеден Кубаныч атага барып ошол жерден сакаяйык деп. Бул дагы күндө кулагга куям. Уже баягы анан бизди айтмакчы эме 3-этажда болчубук, эме ушу онкологиянын 3-этажда жаткан мезгилде анан бир күн эле Элмир келип, сизди 2-этажга которот деди. Эмне себептен бизди которуп атасыңар? 2-этажда эме ак кандар жатат го деп ошентсем, бир медсестрасы келип ушунчалык жүрөгүмө сайыла турган сөздү айтты. Эже сиз эме балаңыз ак кан болуп калыптыр деп ошентип мени ушунчалык коркутту да. Ошол жерде совсем стресске түшүптүм. Кулагым тынып, эч нерсе угулбайт. Кантип ак канга айланып кетет менин баламдыкы деп. Анан 2-этажга түштүк. Түшкөндөн кийин анан бул балама эме Жанна Алмазовна деген ошол келип, врач ошону эме кылып берди да, ошол карайт сиздерди постоянно, ошонун айтканы кыласыздар деп. Анан ошентти. Анан айылдан кызымды чакырттым. Мунун 98-жылкы кызым бар, ошону чакыртып, эми мен кичине эс алайын, мен совсем болбой калдым деп. Анан ошол анан Жаннага түшүндүрүп айтып, ошо врачыга мен кызым карап турсун, мен кичине эс алып алайын, мен болбой калдым деп ошенткен мезгилде анан Жанна айтты да, постоянно эне жанында болуш керек, эне караш керек деп ошенткенинен мен айттым, мен болбой калдым, мен кичине эс алып алайын деп ошентип анан десем макул болушту. Анан кызым да 15 күнгөбү 20 күнгө араң чыдады. Анан кайтып дагы эме 15-20 күндөн кийин өзүм келип карап, өзүм алып жаттым. Ошол мезгилде дагы химия уланып атты. Химияны алган сайын баягы бала кайтып күндөн күнгө начарлай баштады да. Анан кайтып бир күн эмеси шишип кетти, чочогу кадимкидей баягы эме ошо эмесинен шишик пайда болду да. Анан шишик пайда болгондон кийин эме Жанна айтты, эме эже шишик пайда болуп калыптыр, барып кайтып эмеге УЗИге түшүп келиңиздер, эмне үчүн шишик пайда болду деп. Анан ошондо кызым алып жатат эле. Анан апа тез келиң, ушинтип эме чочогунан шишик пайда болуптур, эмне кылабыз эми деп. Анан чакыртты, мен бардым, ошо УЗИге түшүрдү. УЗИге түшүргөндөн кийин анан УЗИден бирок эмеси жакшы болуп чыкты. Эме кичине микроб эме болгонунан анан ошо чочогу шишип кеткен экен. Бирок раковый клеткалар өсүп калыптыр деп дагы айтты. Ошентип анан баягы чочогу дагы кайтып жакшы болду. Ооздары оюлду.
чаштары совсем түшүп, кирпиктери түштү, каштары түштү, арыктагандан арыктап кетип атат бала. Анан ошол күн келди. Ошо 5-август болду. 5-август күнү айтпай туруп машинеге салып, анан Кубаныч байкеге алып келдим. Очередибиз Кудайга бейсеп шүгүр. Очередибиз эрте эле тийди. Анан Кубаныч байкеге алып кирдим. Кубаныч байкеге алып кирсем, карап туруп тамырын текшерди. Тамырын текшерип, Кубаныч байке айтты: балаңды мен сакайтам деп ошентти. Өпкөгө каттык суук тийген деп ошентти. Өпкө каттык шамалдаган. Анан боору да бар деп ошентти. Каны бирок раңгы купку болчу да. Каны аз деп ошентти. Анан мен сакайтам деп ошентти. Анан больницаны кантейин десем, өзүңөр билгиле деп ошентти. Анан бардым дагы ошо больницага бир түн жатып туруп, эртеси күнү полный отказнойду жазып эле баланы алып чыгып келе бергем. Ошо отказнойду жазып врачтардын алдыга киргенде айтты да, ошо балаң дагы ушул химиянын эмеси таркагыча 2 ай, 2 айдан кийин балаң өлүп калат деп ошентти. Анан мен айттым: силер Кудай билеңер дедим. Кудайдан улуксуңарбы дедим. Өлсө өлгөнү көрөм дедим. Жашаса жашаганын көрөм дедим. Мен балам өлбөйт дедим. Өлө турган бала эмес дедим. Деп анан ошо бойдон алып чыгып келе бергем мен бияка. Аллага бейсеп шүгүр. Алла өзү көрүүчү зат экен, угуучу зат экен. Аллага бейсеп шүгүр. Ошо келип ошо биринчи эмесини баштагандан кийин отказной жазып эле чыгып келдим. Анан ошол Кубаныч байке эмесин жазып берди. Биринчи суу жазып берди, дары сууларын жазып бергенден кийин ошо дары сууларды ичип баштаганда уже кадимкидей козгоду. Козгоп, кадимкидей ичи өтүп, эми температура кадимкидей көтөрүлдү. Температура көтөрүлүп, бала да кыйналып, анан эч кандай эме утуру Салима эжеге жазам. Ушундай болуп атат эже, температура болуп атат, эмне кылайын десем, Салима эже айтты: ушу поддержка бере турган дарыларды бере бер деди. Простемол, антигриппин ошолордон берип тур деди. Только температура чыккан мезгилде. Ошентип анан ошо дары суу бүттү. Анан дары суу бүткөндөн кийин баягы сеанска жазылдык. Дары суудан жакшы ошо температуралар түштү кадимкидей. Анан жөтөл пайда болду. Кадимкидей мына эмесине буга турган, тамагынан буга турган жөтөлдөр пайда болду. Дем жетишпей, ошолорду кайтып козгоду да. Ошо биринчи ооругандагы эмелер кайтып козгоп, ошолор болуп өттү да дары сууда. Дары сууда болуп өттү. Анан сеанска келдик. Сеанска келгенден кийин кадимкидей уже балада пайда болду да, күч кубат пайда болду. Совсем баса албайт эле. Чарчап, утуру эс алып, бияка машиналар менен алып келип, ошентип жүрдүм. Анан Аллага бейсеп шүгүр, ушу баланын эмесин тилеп, ушу сеанста дагы Алладан сурап, ыйлап сурап, бейсеп шүгүр. Сеанс бүткөндөн кийин уже кадимкидей бала эмеге келди да, кубатка келди, аппетиттери ачылды, температура калды, жөтөл деген нерсе жок. Кадимкидей уже жылыш болду да. Анан Кубаныч байкеге 12 күн сеанс бүткөндөн кийин кайтып тамырдан текшерди Кубаныч байке. Анан тамырдан текшерип, сүйүнүп, анан: ой балам, жакшы болуп калыпсың, дагы кайтып эме болуп кетипсиң деп жакшы сөздөрүн айтып, уже жылыш бар деп ошентип айтты. Анан Кудайга шүгүр айтып, анан үйгө дары чай жазып берди. Биринчи уже эмеси бүтүп атат да,
сеанс. Анан дары чайларды, 3 башка дары чайларды алып, анан үйгө барып, ошо дары чайларды ичип жүрүп, дагы ошо кадимкидей козгоп, эме болуп, бирок эч кандай температура болбоду. Бир жолу, 2 жолу ушу грипп менен ооруп, грипп кармап, температура болуп, анан температура болгондо ошо дагы эмеси кармап калды. Мына эмеден ошо биринчи баштаган оорудай болуп баштап, бирок эч кандай суу, өпкөсүгө суу толбоду. Кадимкидей эме болду. Анан ошо биринчи дары чайды бүтүп келгенден кийин кайтып дагы келип, экинчи сеанска келдик. Анан экинчи сеанска келгенде Кубаныч байке дагы текшерип көрдү эмесини. Тамырларыны очередь алып, тамырларына кармап көрүп, жакшы балам деди, эң жакшы деди, жакшы жылыш болуп атат деп. Анан дагы кайтып дары сууларын жазып, кайтып дары сууларын ичип, анан дагы сеанска отурдук. Сеанска отуруп, анан бирок чачы өсө эле келе да. Чачы өсө эле келе, анан Кубаныч байке айтты, чачтары өсөт деп ошентти. Анан баягы сеанс бүткөндөн кийин анан дагы кылдык. Уже дагы экинчи эмесини жазып берди, дары чайларын жазып бергенден кийин дагы айылга кеттик. Айылга барып, сеансты бүтүрүп, анан дары чайларын дагы иче баштадык. Ичи баштаганда баягы ошол почти 3 айга жакын мезгилде келдик да бияка. Жок, 3 ай эмес, 2 ай 10 күнбү, 2 ай 20 күндө келдик. Бир дагы ооруган жок бала. Температура да кылган жок, грипп менен дагы ооруган жок бала. Өтө жакшы жүрдү да. Анан ошо баягы түштөрү аян берип, ушунчалык жакшы эмелер аян берип, анан мен айттым да, Кудайга бейсеп шүгүр, балам уже сакайыптыр деп, анан кылдым. Анан ошо дары чайларын ичип бүткөндөн кийин уже үчүнчү эмеге келиш керек эле да биз, баягы сеанска. Келиш керек эле, баягы сеанска баягы каражатка эмеге байланыштуу келе албай калдык. Анан келе албай калдык дагы, кайтып дагы бияктан Нурсултан менен байланышып, мен айттым, Кубаныч байкеден сурачы, Салим эжелер менен байланышып, дары чай жаздырып алсак болобу, сеанска бара албай калдык, ушундай шартыбыз ушундай болуп калды деп ошентсек, анан дары чай кайтып ичсеңер болот деп ошентип айтты. Анан дары чайларын жаздырып алып, анан кайтып дагы дары чайларын иче баштадык. Ичип, кайтып анан дагы ошол аралыкта эсептесем, биз почти 5 айда келип калган болот экенбиз да, ошо бияка. Ошол айда совсем ооруган жок да бала, ушунчалык жакшы жүрдү. Ошо экинчи сеанстан кийин келе албай, өзүбүздүн шартыбызга байланыштуу келе албай калдык. Ошол мезгилде 5 ай өтүптүр. 5 айда бала бир дагы ооруган жок. Ошо кайтып дагы ошол 5 ай өткөндөн кийин дагы кайтып келдик. Келип, очередь алып, дагы кайтып Кубаныч байкеге эмеге кирдик да, текшерүүгө. Анан Кубаныч байке текшерип, өзүнүн тамырына кармап көрүп, Кубаныч байке айтты да, Аллага бейсеп шүгүр, жакшы деп ошентти. Бирок айтты, ошол мезгилде алып келишиңер керек эле деп, бирок бир аз капачылыгын айтты. Ошо мезгилде алып келишиңер керек эле, эч нерсе карабай, каяктан болсо да эме таап алып келишиңер керек эле деп ошентти. Анан текшерип көрүп, боордо бир аз бар экен деп ошентти. Анан боордо бар экен, дагы эмне деди, азыр эсимден чыгып атат. Ошо боордо бар экен, дагы кайтып дары суу жазып берем, дары суу ичесиңер. Анан
сеансқа отырасыңар деп ошентти. Бирок өтө жакшы деп ошентип анан эме тамырына кармап туруп ошентип айтты да. Анан сүйүнгөнүбүздөн эми мынаны алып бүтсөңөр эмиңерди справкаңарды жазып берем деп ошентип айтты. Өтө сүйүнүп, кубанып, Аллага ыраазычылыгыбызды билдирип, анан Кубанычбек байкеге ыраазычылыгыбызды билдирип анан чыктык. Ошо азыр мына Кудайга бейсеп шүгүр, азыр дары сууну ичип атабыз. Уже 3-чү сеанска келгенибизде, текшеринип бүткөнүбүздөн кийин Салиме эже барып анализ тапшырып келгиле деп ошентип айтты. Анан Салиме эже онкологияга барамбы деп ошентип кылдым да. Анан десем, Салиме эже айтты, жок, онкологияга барбайсың, частный клиникаларга эле барып, Банецкийге деген лаборатория бар. Ошол жака барып анализ тапшырып келесиңер деп ошентти. Анан барып ошо Банецкийге барып балам анализдерин тапшырып, анан ошол 2 күндөн кийин результат чыкты. Анан кайрып алып кеп Кубаныч байкеге бердим. Кубаныч байке дагы текшерип, эмелерди көрүп, уже биз сеанска келе элек да. Анан ошо сеанстагыларга айтыптыр, тааныштарым бар да, ошо Саминурду айтты, Саминурдун эмелери жакшы чыгыптыр деп. Onu уккандан кийин дагы кайра өтө сүйүндүм да. Анан дагы кайтты, Салиме эже айтты, бүгүн дагы кайтып табакка киресиңер. Дагы кайра дагы тамырын текшерет деп ошентти. Анан дагы кайрып тамырын текшерип, ошо бир аз боордо калыптыр. Аласыңар. Дары суу ичесиңер, термоска суу алып келгиле. Сууңар менен келгиле, анан сеанска бир жолу отурасыңар деп ошентти. Анан макул деп, анан азыркы кезде уже алып атабыз да, сеанстабыз. Дары суу ичип атабыз. Арада бирок болуп калды да, грипп болуп калды. Анан ошо дары сууларды ичип аткан мезгилде грипп менен ооруп калды. Дагы кайтып Салиме эжеден антигриппин деп бир термос сууга жасап берди, антигриппин жасап берди. Ошону ичкенден кийин дагы кайтып грипп кетип, сакайып калды дагы. Аллага бейсеп шүгүр. Райымдуу жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор болсун, чексиз шүгүрлөр болсун. Ушул бизге себепчи кылып жөнөткөн Кубаныч байкенин, Салиме эженин, ушул жерде иштеп жаткан Нурсултандын бардыгын өмүрлөрү узун, берекелүү болсун. Эч качан жамандык көрбөсүндөр. Эки дүйнө бактылуулукту насип этсин бардыгыга. Кубаныч байке, Салиме эже 200-гө кирсин демекчимин мен. 200-гө кирип, ушу бардык Кыргызстан элинин бактысыга бар болсун. Ушу балдарынын, кыздарынын убайыны көрсүн, жакшылык күндөрүнү көрсүн, эки дүйнө бактылуулукту насип этсин, карыганда озур берсин, бактылуу карылыкты насип этсин Алла Таалам. Небере чебере балдарынын, кыздарынын небере чеберелеринин үзүрүнү көрсүн. Эч качан оорубасын, жаман сөздөн, жаман көздөн сактасын Алла Таалам. Кубаныч байке менен Салиме эжени ушунчалык терең ыраазычылыгымды билдирем. Дайыма дуа кылам, экөөгө тең эч качан оорубасын, дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрсүн демекчимин. Абдан ыраазымын мен. Алла Таалага бейсеп шүгүр, ыраазымын. Ассаламу алейкум туугандар, менин атым Саминур Рустамбеков. Нашу мен онкологиядан ооруп келгем. Нашу чоң атама келгем. Нашу чоң атама ыраазымды айтып коеюн дедим эле. Нашу чоң атама Алла ыраазы болсун, Алла Таалам. Нашу чоң атам мени айлыктырам дегениге. Нашу чоң атам 200-гө кирсин, нашу көп жашасын, нашу кыргыздын, нашу ооруган Аллахка ишенгендерди айлыктырсын, Алла Таалам. Нашу ич жаман сөздөр болсун чоң атамдын аркасынан, нашу жакшы сөздөр болсун чоң атам, нашу ич оорубасын, нашу көп жашап, нашу Кудай Таалам нашу бешке киргизсин, Алла Таалам. Нашу Салиме эжеге рахмат, нашу жакшы мени
караганга дуа салып мага көп внимание бергенге ошо келгенде биринчи анан химияны эле алып баштаганбыз. Анан ошо кысылып биринчи келгенде эчтеке болгон эмес. Анан бирче күндөн кийин кысылып ошо ар жагым ооруп тамак жей албай эч качан тамак жесем тамагым ооруп ушундай кыйналып дам жетишпей анан ошо Элмир үч врач мага көңүлдөн бурган эмес. Жөн эле кысылып аткан дем жөн эле басып келе берген ошо көңүл бурган эмес да эч качан. Айлыгам деген бир гана Кудайыбызга ишенип Кудайыбыздан эми деп ошол жака барганым, таспий тартып барганымдан айлыгып кетем деп ойлогом. Бирок оякта айлыккан эмесмин. Оякта көңүл бурган эмес эч качан. Уколдорду сайып мени кыйналган кайта. Андан кийин оорубайм. Алла Тааланын жолунан кете берем. Жаман жолго эч түшпөйм. Менен чоң атам окшоп мендей бардыгы аялдарды, кыздарды, чоң аталарды, бардыгы адамдарды айлыктырам. Азыр келгениңерге августта келген экенсиңер. 8 ай болуп турду. 8 айдан бери температура жок. Химия алган жоксуңар. Акыбал кандай улум? Жакшыбы? Кубаты жакшы. Жүгүрөт, ойнойт. Ой. Көп жүгүрбө, ден соолук жакшы. Сулуу жигит болуп калыпсың улум. Аллах таалама. Эме, баягы биз экинчи сеанста кеттик го. Анан баягы чачы жок эле да. Ошол башымды сылап туруп эме витаминден берип коеюн, чачым келишиң өсүп калат деп. Уже баргандан кийин уже чачы Ал чачты, шапканы. Ого, ана көрдүңбү биздин витаминдер кандай? Жалтыраган чачтар чыгып турат. Ана чач бар, каш бар, кирпик бар. Сулуу чырайлуу жигит болупсуң улум мына келишкен. Assalomu alaykum benim ulu urmatlı Kırgız elim. Amansızlarбы? Bismillahirrahmanirrahim. Men bugünkü günü şu sizler menen özümdün bir çoğun yetişkendigim, bir kuanычым menen, bir iyigiligim menen bölüşküm geldi. Elge dağı sүйünçülөгüm geldi. Özüm ушунчалык kuanıp turam, Allah'ıma razı olup turam. Жана башка мекендештер да кубанычсın, үмүт кошулсун деген ниетте. Бул кимдер үчүн жаңылык болушу мүмкүн, ким үчүн ийгилик болушу мүмкүн, ким үчүн жакшы кабар болушу мүмкүн. Бул мен сыяктуу дарыгерлерге, жеке мен үчүн жана ушул азыркы күндө адамзатты коркутуп, ушундай бир чочулатып аткан рак деген мейнет кесел чыкты, онкологический деген рак деген оору. Бул абдан жаман оору экен, мекендештибиздер көп ооруп атат, көп кыйналып атат, шифа таап аткандары болуп атат, шифа таппай аткандары болуп атат. Мен ошолорго бүгүнкү күнү бир жаңылык айткым келет. Бул сиздерге ишеним, үмүт болсун. Оорудан жеңилбеңиздер, айласын издеңиздер. Бул жерде мен бул айтып аткан жаңылыктарымды уккан адамдардын бардыгы мага келсин, мен дарылайын деген оюм деле жок. Мен деген жаңылык айткым келет. Менин айтайын деген ниетим, үмүтүңүздөрдү үзбөңүздөр. Кудай Таалага ишениңиздер. Кудай Тааладан жардам сураңыздар. Кудай Тааламдын Куранына ишениңиздер. Курандан шифа издеңиздер деп айткым келет. Бүгүнкү күнү биздин ушу студияга келип, өзүнүн апасы экөө өз ыраазычылыктарын билдирип, өздөрү кубанычтарын айтып, эл менен бөлүшкүлөрү келип, соопчулук үчүн өз ийгиликтерин айткан бир үй бүлө келди. Мен дагы ошолорго себепкер болуп дарылаган табып катары өзүмдүн кубанычымды айтайын. Биздин дагы рактын бир түрүн, кеселди Куран менен жеңе алдык. 11 жашта наристе Саминур деген Кадамжайдан Баткенден келген жаш наристе уулубуз ушу рак деген кеселге кабылып калган экен.
Бұл жерде медициналық бардық қағаздары бар. Мен бұларды оқуайлы бүт бардығы жазылған диагнозы. 11 жашта бала шул өпкөсүнө суу толуп, пашты күн сайын эле суу алып атышыптыр, өпкөдөн тарттырып, толук диагноз кое албай, андан кийин Оштун областной больницасында дарыланып, андан кийин борборубузга келип, ал жерден дагы биздин медицина кызматкерлери өз илимдерин, өз билимдерин колдорунан келишинче жардам берет, дарылашат, бирок ойдогудай натыйжа болбой, анан бизге кайрылганга мажбур болуптур булар. Бул жерде ошо диагноз боюнча мына жерде жазылып атат. Диагноз при поступлении лимфоспоражение брюшной узы средостения, синдром верхней полой вены, дыхательная недостаточность, болевой синдром. Заключительный диагноз неходжинская Т, клеточная лимфа с поражением брюшной узла средостения. Второй группа ремиссия дейт. Мен бул медицинанын терминин толуктап айта албасам да, бул жерде бардыгы жазылып айтылган диагноздорду. Бул бизге чейинкиси, анан бизден кийинки дагы айыккандагы результаттарын чыгарып бериптир. Гемоглобин жакшы, башкалардын баары бул далилдүү, документалдуу, далилдүү ийгилик. Бул ушул Самирдил деген уулубуз онкология болборунда 6 ай дарыланыптыр. Ушул аралыктын ичинде 6 жолу химия алыптыр. 12 килограммга чейин арыктап кетти дейт. Чач, кирпик, каштын баары түшүп калган экен. Өпкөсүнөн күн сайын эле 500-600 граммдан 1 литрге чейин суу алып турган экен. Өпкөгө суу улам толуп кете берген экен. Анан ошол жерден арыктап кетип, оор акыбалга келип калганда анан биз башка дарылануунун башка ыкмасын издейли деп, анан врачтарга өздөрүнүн ыраазычылыктарын айтып, мындан аркы химиядан баш тартабыз, сиздерге кайрылуубуз жок, сиздерге ыраазыбыз, бизге уруксат гана бериңиз деп больницадан уруксат сурап келген экен. Бизге келип кабыл алынганына 8 ай болуптур. Ушу 8 айдын аралыгында өпкөгө бир да жолу суу толгон жок, бир дагы химия алган жок. Мына азыр өзү эфирден көрүптүр, көрүңүздөр, каш өскөн, чач өскөн, кирпик өскөн, аппакай, жакшынакай, татынакай сулуу жигит болуп калыптыр. Бизге келгенде аябай оор акыбалда келген, баса албай жетелеп келген, ушундай оор акыбал болчу. Тамак аш иче албай калган. Азыр Кудайга шүгүр эл катары ден соолугу чың. Мен муну менен эмнени айткым келип атат? Бул жерде мен деген сөз жок. Врачтар билбей койду деген сөз жок. Врачтардын билими жетишелик деңгээлде дарылоонун гана ыкмасын алмаштык. Медицинадан химия менен, лазер луштар менен дарыласа, ошонун дагы экинчи варианты бар. Курам менен да дарыласа боло турган жери бар деген. Ошон үчүн бул жерде капачылык, таарыныч болбош керек. Медицинага бир дагы сөз айткым келбейт, туура эмес деп. Медицинаныкы туура, айрым учурда кээ бир кишилер медицинадан айыкса, айрым учурда бизден да айыгып атат, Кудайга шүгүр. Максат бирөө эле, сеники туура, меники туура деген сөз болбош керек. Биз Аллах Тааламдын астында пенделериңизге жардам беребиз деп ант бергенбиз. Ал эми медицина кызматкерлери Гиппократтын антын берген, элдин саламатчылыгы үчүн күрөшөмүн деп. Максатыбыз бир эле, адамдарды оорулардан айыктыруу, кырсыктардан сактап калганга себепкер берүү. Дарыгер бул оору менен күрөшкөн адам, ажал, өмүр бул Алладан келүүчү нерсе. Кудай Тааламдын кудурети менен мына Курандын күчү бул жөн сөз эмес, айтылган кара сөз эмес, мактануу эмес. Курандын күчү менен, Курандагы аяттар менен рактын клеткаларын өлтүрүп атат. Химия өлтүрө албаган, лазер луш жок кыла албаган клеткаларды Куран өлтүрүп атат. Мусулмандын куралы дуа дейт. Бул дуа менен биз кантип дарылап атабыз? Кудай Таалама сыйынып атабыз. Кудай Тааламдын Куранын окуп атабыз. Куранын дары катары ичинен окуп дем салып атабыз. Ушул биздин дарылоо. Жыйынтык мына Аллах Таалама чек шүгүрлөр болсун. Айыгып атат адамдар.
Мен өткен бери de айткам, мен быйылкы жылы Кудай Таалама Кудайга шүгүр дейм. Biz көптөн бери мен bir топ жылдардан бeri адам дарылаган адаммын. Мен түрдүү ооруларга Курандын күчү менен дарылап жардам бере алдым. Менин алым жетпей, колуман келбей, күчүм жетпей жүргөн оорулар бар болчу. Кудай Таалам былтыркы жылы 2024 жыл биз үчүн, мусулман пендес үчүн, жамчылы адамзат үчүн, кыргыздар үчүн, мен үчүн абдан жакшы, ийгиликтүү, жемиштүү жыл болду деп айтам. Себеби ушул медицинада жана мен дарылай албай жүргөн оорулар бар болчу. Бул кайсы оорулар? Бул деген лейкоз, рак крови деген. Ушул оорулардын шифасын таба албай, күнү түнү уктабай, ыйлап жүргөн күндөр болгон. Бизге кайрылган мекендештерибизди айыктыра албай, шифасын таба албай. Аллах Таалам 33 жыл дегенде ушул оорулардын да шифасын берди. Азыр коркпой калдым. Мындан кийинки берүүлөрүбүздө дагы далил катары бизден рактын, лейкоздан айыккандар өздөрүнүн маалыматтарын айтып кетет. Бул соопчулук үчүн эле. Андан кийин мына витилиго деген оору, бул дагы низличим деп менин алым келбей жүргөн. Bunun da şifası olup azır ayıkkan adamlar Kudaya şükür. Anam Parkinson деген oğru var. Bilesizler bu dünyada milyonerler, milyarderler oğru Parkinson menen. Bırak medisinede alı jetpey, бұл oğruğa akçanın güçü menen ayıkpay turgan oğru. Eğer akçaga bolsa milyonerler, milyarderler ayıkıp ketmek бұл darttan. Бұл Kur'an'dan şifa olup, azır bizden Parkinson'dan da ayıkıp atkan jaranlarımız var. Mezgili менен убактысы келгенде бул кишилерден дагы маалымат алып сиздерге жеткизгенге аракет кылабыз. Максат бирөө, менин мекендештерим ооруга жеңилбесин, ооруга алдырбасын. Ооруган адамдар билет. Мына мен мага миңдеген, жүздөгөн адамдар келип рахматын айтып жатат. Сиздин берүүнү бергенден кийин жашагым келип калды, суицидке барбай калдым, өлгүм келбей калды, өлөйүн деген уксуз даярдап койгонмун, кандай бир бат өлүүнүн каза кылыштын айласын издеп жашагым келбей калды эле. Сиздин берүүлөрдү көргөндөн кийин демек мындайдан да айыкса болот экен деп адамдарга үмүт пайда болуп, оору менен күрөшүп, жакшы болуп аткан адамдар болуп атат. Демек биздин максат соопчулук үчүн элге жардам берүү, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн элге Аллахка кызмат кылуу эле. Кудайга шүгүр кылган кызматыбыз ак экен, адал экен, элге журтка жардамыбыз тийип атат. Менин дарыгер катары максатым элимдин саламаттыгын сактоого өз салымымды кошоюн деген ниетим бар. Аллах Таалам канча өмүр берсе, ушул өмүрдүн баарын биринчи Кудайыма, экинчи элиме кызмат кылам деген. Элим деп жашаган адаммын, кыргыз элиммин деп. Орусча айтканда патриот своего народа дейт. Мен элим, атам, экеним үчүн, кыргызым үчүн жашаган адаммын. Elimdin amandığını Allah'ımdan tileymin. Elim aman bolsa, biz amanbız, el aman bolsa, men amanmın. Eli yurtum örkünde öse versin. Amin. Allahu Ekber.